Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды ушу үстүбүздөгү касиеттүү Рамазан айыңыздар мубарак болсун деп айткым келет. Ушул күндөрдө кармап жаткан орозолорубузду, ибадаттарыбызды, жакшы амалдарыбызды Аллах субханаху ва таала өзү кабыл кылып, өзү вада кылгандай көптөгөн сооптор менен коштоосун Аллах баарыбызга насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, албетте ар бир күн, ар бир таң, ар бир убакыт инсан үчүн өтө баалуу жана кымбаттуу. Бүгүнкү күндө сиздер менен ушул убакыт жөнүндөгү маселени баарлашууну туура деп турабыз. Албетте убакыт деген ушундай бир кымбат, ушундай бир баалуу нерсе экен. Ушундай бир макал бар: ал-вакту кас-сайф фа ин лам такта якта. Уақыт бир кылыч сыяктуу нерсе. Эгер уақытты сен кеспесең, ал сени кесип коюшу мүмкүн дейт. Ошондуктан бул уақыт деген инсандын өмүрүндө, инсандын жашоосунда өтө кымбат, баалуу неамат экендигини баса белгилеп айткым келет. Себеби уақыт деген нерсени инсан биз өзүбүз кабыл алган эмес экенбиз. Уақыт деген бул өмүр. Өмүрдү, уақытты жашоону Аллах субханаху ва таала ар бир инсанга өзү ирада кылган, өзү каалоосуна жараша өмүр берген экен. Ошол өмүр жашоо убактысы ар кимдин тагдырына жараша ар канча убакыт болот экен. Кээ бир кишилер 50 жыл, 60 жыл, 70-80 жыл жашаса, кээ бир кишилер 20 жыл, 30 жыл же ага да жетпей калган убакыттар жашап өтүү мүмкүнчүлүгү болот экен. Ошондуктан бул убакытты, өмүрдү инсан өзү ченеп, өзү белгилеп ала турган мүмкүнчүлүк инсандын колундан келбеген нерсе экен. Ушундай болгон учурда албетте ар бир инсан, ар бир адам, ар бир акыл эстүү инсан ошо убактысыны туура баалап, туура белгилеп, ошо убакытты туура пайдаланган бул исламдагы эң жакшы, эң негизги талаптардын бири болуп эсептелет. Жокоруда айткандай, эгер бүгүнкү күндө биз убакытты өзүбүз кесип, өзүбүз баалап, өзүбүз белгилеп, өзүбүз туура пайдаланбасак, анда убакыт бизди пайдаланып койгондо, анда өкүнүчтүү болуп калат экен. Кудай таалам баарыбызга ушул убакытты туура пайдаланып, убакытты баалуу билип, убакытка туура мамиле жасоону баарыбызга насип кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадисинин биринде айтат: 3 нерсе бар. Ошол 3 нерсе адам баласыны бир калаңгылыкка, бир өкүнүүгө, бир кыйынчылыкка душ кылат, кириптер кылат. Жана бир 3 нерсе бар. Бул 3 нерсе адам баласыны бактылуулукка, адам баласыны Аллах ыраазы боло турган абалга жеткире турган нерсе дейт. Ал үчөөнүн бирөөсү, биринчиси бул адамды кайгыга, муңга, өкүнүүгө сала турган нерсе өзүнүн нафси дейбиз, өзүнүн каалоосуна берилип жашоо. Ушул Аллах таала берген өмүрдө өзүнүн каалоосу, нафсинин каалоосу менен жашоо бул өкүнүчкө алып барат. Экинчиси көрө албастык, бакылдык, ачкөздүк, ушул дагы инсанды өкүнүүгө алып барат. Ал эми үчүнчүсү адам өзүн баалап, менсинип, мен мындай кишиге жетип калдым, мен мындай деңгээлге жетип калдым, мен мындай байлыкка жетип калдым, мен мындай абройго жетип калдым деп адам өзүн баалап, өзүн кооматын түздөп калганы, ушул 3 нерсе адамды бактысыздыкка, өкүнүүгө алып барат дейт. Ал эми экинчи бир 3 нерсе бар. Бул 3 нерсе адамды бактылуулукка, адамды Аллах ыраазы боло турган жакшылыкка жетелейт. Бул үчөөвү ашкере жана купуя болгон абалдарда Аллахты унутпоо. Ар кандай абалда, ашкере жана купуя дегенде элдин арасында болсун, кишилердин арасында болсун, же жалгыз болгон болсун, ар кандай абалда, ар кандай абалдагы иштерде Аллахты эсиден чыгарбоо. Ал эми экинчиси кембагалдык, колу жука болгон учурда дагы, бай болгон учурда дагы ошо колунда бар нерсени
этияттык менен пайдалануу, үнөмдүү пайдалануу бул экинчи бактылуулуктун жолу экен. Ал эми үчүнчүсү ачуусу келгенде да жана кубанып турган учурда да адилеттүүлүктөн тайбоо. Ушул үч нерсени киши аткарганда бул бактылуу болот дейт. Бунун акыры Аллах разы боло турган абалга жетет дейт. Ал эми өйдө да айтып өткөн үч нерсени киши аткарганда анда ал өкүнүчкө, кайгы муңга жана ошо өмүрүнү текке кетирүүгө, тете болгон жашоого өзүн кириптер кылат дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз жокоруда айткандай, ушул үч нерсени баалап билип, үч нерседен тыйылуу ар бирибизге Аллах Таала насип кылган болсун. Ар бир таң атканда, я ибн Адам, эй адам балдары, ана холкун жадид, ва би амалика шахид. Ар бир таң атканда ошол таң адам баласыга кайрылат дейт. Эй адам балдары, мен Аллахтын жараткан жаңы махлугумун, жаңы жаралган нерсемин. Мен бүгүн жаралдым, силердин бүгүнгү кылган амалдарыңарга, бүгүнгү кылган иштериңердин бардыгына күбө болом. Менден пайдаланып калгыла. Жана мен кыяматка чейин кайра келбеймин деп, ар бир таң атып күн чыкканда ушул күн инсандарга ушинтип кайрылат дейт. Ошондуктан мына бир күнүбүз экинчи күнгө окшобойт. Же болбосо өткөн күнүбүздү кайра бүгүн ала албайт экенбиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнгү күн, азыркы учур инсан үчүн эң кымбат, эң баалуу убакыт болот экен. Эртеңки күнгө Аллах алам, Аллах билет, же жетебиз, же жетпей калышыбыз мүмкүн экен. Өткөн күндү кайрып ала албайт экенбиз. Ошондуктан бүгүнгү күн инсан үчүн азыркы убакыт жашоо аткан учур чагыбыз эң кымбат убакыт болуп эсептелет экен. Ошо учур чагыбызда кандай гана амалдарды жасай турган болсок, жакшы амалдарды жасай турган болсок, Куран окуй турган болсок, бирөөгө жакшылык кыла турган болсок, ихсан кыла турган болсок, садака бере турган болсок, же болбосом дагы ушуга окшогон кедей кембагалдарга, бейбечараларга бир жардам көрсөтүү, айрыкча мына Рамазан айында ушул күндөрдө Куран окуу, орозо кармоо жана башка жаман амалдардан тыйылып туруу мүмкүнчүлүктөрү ушул учур чагыбызга эң көп байланган маселе болуп эсептелет экен. Ошондуктан мына учур чагыбызда кылбаган ишти эртең кылам, же жашым мынчага жеткенде кылам, же мынча жылдан кийин кылам деген бул нерсеге инсан өзү кадыр боло албай калат экен. Өткөн чакты дагы айтып өттүк, өткөн чакты дагы аны кайра алып келе албайт экенбиз. Өткөн өмүр өкүнтүп кала берет экен. Ошон үчүн учур чагыбызга өтө катуу маани берип, бүгүнгү убактыбызда кылам деген ишибизди бүгүн жасаганга, азыр жасаганга аракет кылган адам ошол эң убакытты туура пайдаланган адам болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадис: "Ла тазалу кадаму абдин яумал киямати хатта юс'алан арбаа." Пайгамбарыбыз айтат, пенде кыямат күнүндө ушул 4 нерседен суралмайынча анын кадамы астына карап жылбайт дейт. Анын биринчиси анын өмүрүнөн суралат. Сенин өмүрүңдү кандай өткөрдүң? Ошо өмүр деген убакыт деп атабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошо убактыңды кантип өткөрдүң? Өмүрүңдү эмнеге арнадың? Бош убактыңды эмнеге арнадың? Деп Аллах Таала ошо өмүр боюнча, өткөргөн убакыт боюнча 10 жыл жашайбызбы, 100 жыл жашайбызбы, ошо өткөргөн убакыт өмүр боюнча эң биринчи суроо болот дейт. Ушул суроодон өтмөйүнчө андан ары адам пендеси жылбайт дейт. Экинчиси дене мүчөл боюнча суралат экен. Дене мүчөлдү Аллах Таала бизге неамат кылып, аманат кылып берген экен. Дене мүчөлүңдү сен эмнеге жумшадың? Жакшы иштерге жумшадыңбы? Жаман иштерге жумшадыңбы? Күнөө иштерге жумшадыңбы? Дене мүчөлөрүңө убактысында көңүл бөлө алдыңбы? Аларга тиешелүү абалдарды оруудан аман болуш үчүн, кирден таза болуш үчүн, же болбосом дагы бир жугуштуу оорулардан таза болуу үчүн дене мүчөлүңдү сен таза кармап, ошону күнөөлөрдөн сактап жашай алдыңбы деп экинчи сурообуз эле дене мүчөлөрдөн болот экен. Андан кийингиси сен жаштыгыңды эмнеге арнадың? Шабаб, жаштыгыңды эмнеге арнадың? Күнөөдөн арылдыңбы? Жакшы иштерге арнадыңбы? Жаштык мезгилиңди эмнеге арнаганың жөнүндө үчүнчү суроо болот дейт. Андан кийингиси тапкан мал мүлкүң адалдан болдубу, арамдан болдубу? Аны кайдан таптың жана эмнеге жумшадың?
бизге берилген мал мүлк, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биз ошо мал мүлктүн ээси болуп турсак дагы, бирок ал Аллахтын бизге берген немат экен, бизге берген нерсеси экен. Кимге канчалык Кудай Таала мүмкүнчүлүк берет, мал мүлк берет, дөөлөт берет, ал Аллах убактылуу инсанга берген нерселер экен. Ошол мал мүлктөн сөзсүз түрдө биз суралат экенбиз. Себеби Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан аяттарында айтат: "Сумма ла тас'алунна яумаизин анин наим, сумма ла тус'алунна яумаизин анин наим." Чындыгында кыямат күнүндө Аллах Таала берген нематтардын бардыгынан инсан суралат экен. Ошонун эле ичинде дене мүчөлдөрүбүздүн, азаларыбыздын, мүчөлөрүбүздүн амандыгы, анын сактоо мүмкүнчүлүктөрү, аны күнөө иштерге жумшабагандыгы, сооп иштерди аткаргандыгы жөнүндө дагы суралат экен. Жашап өткөн убакыт, өмүрүбүз жөнүндө суралат экен, жаштыгыбыз жөнүндө суралат экен. Ошону менен бирге бизге Аллах Таала аманат кылып берген. Бир күн кыямат келгенде ошо мен берген мал мүлктөрдү эмнеге жумшадың? Аны адалдан таптыңбы, арамдан таптыңбы, кайдан таптың? Жана эмнеге жумшадың деген суроолор сөзсүз түрдө ушул 4 суроодо жооп болгондон кийин анан инсандын башка маселелери каралат дейт. Ошондуктан ар бир инсан өзүнүн жашоосунда туура биз ойлойбуз, дүнүйөнүн түйшүгү бар, дүнүйөнүн рахаты бар, дүнүйөдөгү ар кандай кооздуктар бар, ошолорго берилип, мына Аллах берген чоң немат, уул кыздарыбыз бар, мал мүлкүбүз бар, ошолорго берилип кетип, ошолордун түйшүгү менен мал мүлкүмдү тияка жайлайын, мынтип көбөйтөйүн, мындай кылайын деп, ошолордун түйшүгү менен, же болбосо бала чакабыздын түйшүгү менен, же болбосо дагы бир дүнүйөдөгү бир кызыктуу нерселердин түйшүгү менен жашап өткөн болсок, эгер мынтип өткөргөн убакыттарыбыз болсо, бул убакыттар көп берилип кетсек, бул исрафка өтүп калып, бунун артында суроо жоопторубуз оор болуп калат экен. Ошондуктан жашообуздагы ар бир убактыбызды туура пайдаланып, Аллах разы боло тургандай деңгээлде пайдалануу ар бир мусулман кишинин милдети болуп эсептелери анык. Эми азыр мына куттуу, берекелүү, касиеттүү Рамазан айында турабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Рамазан айы бул Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрү үчүн берилген эң касиеттүү, берекелүү ай. Жокоруда биз айткан убакыттардын дагы эң кымбаттуусу ушул Рамазан айында. Пайгамбарыбыздын учурунда сахабалар ушул Рамазанга мени жеткирсең экен ey Аллахым деп көптөгөн дуаларды кылышкан. Бүгүнкү күнгө чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул бизге калтырган осуяты: Аллахым ушу Ражаб айыны мубарак кылгын, Шабан айыны берекелүү кылгын, бизди Рамазан айына сак саламат жеткиргин деп дуа кылуу бизге пайгамбарыбыздан калган үлгүлөр болуп эсептелет. Кудай Таалам насип кылып, мына Рамазан айына жетип келишти. Аллах субханаху ва таала баарыбызга насип кылган экен. Ушул күндөрдө турабыз. Бул ай өтө берекелүү ай, өтө касиеттүү ай болгондо дагы бул бардык Адам алейхиссаламдан тартып өткөн бардык пенделер үчүн берекелүү эмес. Бул ай сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү үчүн гана берекелүү, касиеттүү ай экендиги белгилүү. Ошондуктан ушул айларда, ушул күндөрдө, ушул түндөрдө мына кармап жаткан орозолорубузду Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Бул айларда мына канча мусулман бир туугандарыбыз жакшы амалдарды жасап, орозо ооздору менен Кур'ан окуп, Аллахты зикир кылып, Аллах жолунда көптөгөн ихсандарды кылып, мына ифтарлыктарды өткөрүп, ифтарлыктардын орду толуп кетип, орун калбай калып, сухур, эрте мененки ооз жабар тамактарга чейин мусулман бир туугандарыбыз бир ихластуулук менен адамдарга ушундай бир жакшы амалдарды аткарып келатат. Албетте булардын бардыгы көптөгөн сооптор менен коштолот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде айтат: Рамазан айында кылынган нафил ибадаттарга фарз ибадаттардын сооптору берилет дейт. Ким нафил ибадат жасаган болсо, ошого фарз болгон ибадаттын сообу канча болсо ошо берилет дейт. Ал эми Рамазан айындагы фарз болгон ибадаттарды аткарган кишиге 70 жолу фарз аткаргандын сообу берилет дейт. Ушундай бир касиеттүү, берекелүү айда турабыз. Бул ай башка айлардан өзгөчөлөнүп, бул айда шайтандар кишенделет. Качан бир Рамазан айы киргенде,
ошол айда бүт шайтандар кишенделип, бейиштердин эшиги ачылып, тозоктордун эшиги жабылган ай болот. Мына өзүңүздөр деле жашооңуздардан, күнүмдүк убактыңыздардан, күнүмдүк өткөрүп жаткан абалдарыңыздардан сезип жатсаңыздар, сиздер башка айларга караганда ушул айда жүрөгүңүздөр кандайдыр бир деңгээлде тынчып, шайтандын азгыруусу азайып, Аллахка болгон сүйүүңүздөр, Аллахка болгон ыйманыңыздар бекемделип тургандыгыны ар бир адам өзүдөн байкайт. Ошонун бир көрүнүшү ушу шайтандын байлангандыгынын бир далили дагы ушул десек болот. Ушул шайтандар кишенделген, дозоктордун эшиги жабылып, бейиштердин эшиги ачылган, ушундай бир касиеттүү, берекелүү аввалуху рахматун, аусатуху магфиратун, ва ахируху этком минан ниран деп, бу Рамазан айынын алгачкы 10 күндүгү Аллахтын рахматы жаап турган айлар, экинчи 10 күндүгү Аллах күнөөлөрдү кечирген айлар, ал эми 3-чү 10 күндүгү болсо тозоктон кутула турган күндөр болуп эсептелет экен. Ушундай бир касиеттүү күндөрдө, касиеттүү айларда кылып жаткан ибадаттарыбызды Аллахым өзү кабыл кылсын. Баса белгилеп айта турган нерсе, айрыкча ушу Рамазан айында биз зикирлерибизди көбөйтөйлү, Куран окууну көбөйтөйлү, Аллахка болгон ыхластуу ибадаттарыбызды көбөйтөйлү туугандар. Жокоруда айткандай, бул мүмкүнчүлүк бул Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрүнө берилген чоң белек болуп эсептелет. Бул айдын дагы бир касиети, ушул айда Рамазан айында эки дүйнөнүн бактылуулукка жетелеген биздин касиеттүү ыйык Кураныбыз түшкөн ай болуп эсептелет. Ушул айда касиеттүү 12 айдын султаны болгон Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө биздин ыйык китебибиз Куран назыл болуштугу менен бирге ошо Лейлатул Кадыр кечеси, Кадыр кечеси дагы ушул айдын ичине жашырылган. Кадыр кечесинин баалуулугу, барктуулугу, анын сооптуулугу, анын касиеттүүлүгү жөнүндө сиздердин баарыңыздардын кабарыңыздар бар. Аллах Таала атайын ушул Кадыр кечеси жөнүндө Куранда аяттарды түшүрүп, сүрө түшүрүп, Лейлатул Кадыр хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси бул 1000 айдан артык соопко ээ болот. Ким Кадыр кечесинде, ушу Кадыр кечесинде бир ибадаттарды кылган болсо, ал 1000 айдан артык ибадат кылгандын сообун алат деп Аллах субханаху ва таала өзүнүн аяттарында айткан. Ушундай бир касиеттүү айда турабыз. Жана бул ай мына эң негизгиси орозо кармай турган ай. Рамазан айы орозо кармай турган ай. Ман сама Рамазана би иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбих деп пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ким Рамазан айында орозо кармаган болсо, ошо орозосуну ыйман менен, ишеним менен, чын ыхласы менен Аллах үчүн аткарган болсо, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринде айткан. Ошондуктан ушул айларды туура пайдаланып, ушул убакыттарды туура пайдаланып, мына күндүздөрү мен орозо элем, орозо кармап атат элем деп мындай бир милдет кылгандай кылып, башка иштерибизди таштап коюп, же башка ибадаттарыбызды таштап коюп, орозо кармадым болду, Алла разы болот, намазымды окубай коеюн дегендей бир тариздердеги кишилер да бар. Андай болбостон, ошо убактыбызды туура пайдаланып, себеби бүгүнгү намаз өзү убактысында фарз болот. Бүгүнгү намазыңыздын убактысы кайра сизге келбейт. Ошондуктан ар бир намаздын убактысында намаздарыбызды окуп, таравих намаздарыбызды окуп, ушул айларда көптөгөн жакшылык, сооптуу амалдарды көбүрөөк жасаганга аракет кылып, эң негизгиси жашообуз өтүп аткан, өмүрүбүз өтүп аткан убактыбызды туура пайдаланганга баарыңыздарды чакырам. Аллах Таала өзү бул айларда кылган ибадат дуаларыбызды, жакшы амалдарыбызды, кармаган орозолорубузду, фитир садакаттарыбызды жана бардык жакшы амалдарыбызды өзү кабыл кылган болсун. Баарыңыздарга Аллахтын жакшылыгы, берекеси, үй бүлөңүздөргө Аллахтын жакшылыктары болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.